Кыргызстандагы кен байлыктарды иштетүүдө жогорку бийликтегилердин алдымжуттугунан улам, же болбосо тоо кен тармагын жакшы түшүнбөгөн адамдардын башкаруусунан улам, жер казынасы чет элдик шулуундардын чөнтөгүнө кетүүдө дешет жыйындын катышуучулары. Эгемен алгандан бери ээрге кыйшык отурган бийлик кумтөр маселесин чечмек тургай башка кен байлыктарды иштетүүгө лицензиялар туура эмес берилген дешет. 5 акчага берип койбодубу? Ошону бербегиле, жанкы алайдагы кайсы эле Пердиколго бергиле, ошонун руководители, владеет техникасы да бар, специалисттерин баары бар, жакшынакай иштеп берет ушуну. Десек укпай турган ошолорго берип койбодубу? Бир деп койгула, эмне үчүн берип койду? Себеби конкурсный комиссияга бир дагы специалист болгон эмес ошол жерде. Депутаттар отурду, тияктан отурду, бияктан отурду. Эч ким биздин сөзү укпай койбодубу? Бул биринчи деп турат. Экинчи, жери боюнча. Жердин конкурсуна биз да катышканбыз, член правления баарыбыз катышып, ошону аябай айтканбыз. Бул болбойт, жерди мына кыргыз алтыга бергиле, 50 деп атат. Бияктын долясы жок болуп атат, жериге берсеңер, тетиге бербедиби Россияга? Бербе десек болбой, дагы берип койду. Учурда жогорку кеңештин тоо кен байлыктарын иштетүү боюнча тармактык комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев тарабынан жаңы мыйзам долбоору иштелип чыгууда. Бирок ал мыйзам долбоорунда толгон токой кемчиликтер бар. Андыктан тоо кен тармагын мыкты түшүнгөн адистер ийри отуруп түз кеңешип, мыйзамды дыккат талкууга алалы дешиптир. Мына жогорку кеңештин көрсөтүлгени бул сессияда биринчи окууда окулду. Ошого байланыштуу, бирок ал жерде каталыктар көп. Ошол каталыктарды кетириш үчүн мына бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн адистер түзүп, ошо түзүлгөн нерсени бүгүн талкуулайлы деп атабыз. Кыргызстандагы бардык кен байлыктарды туура иштеткенге казынага 80 миллиарддан ашык киреше түшмөк. Бирок өкүнүчтүүсү тоо кен тармагындагы адистердин көп кеңеши эске алынбай. Бул тармак кризиске кептелген. Тоо кен иштеткен компанияларга лицензия берүүдө мыйзамда алешемдиктер бар. Мисалы мен лицензия ала турган болсом, модельный контракт түзөлүп, модельный контракт мен лицензия алгандан кийин жергиликтүү бийлик силер моуну мага жасап бергиле. Центральный бийлик болсо 3 тараптуу болот да. Силер лицензияны берип, момундай шарттарды аткарып бересиңер. Мен болсо момундай шарттарды аткарып берейин деп, мындай эл менен да, бийлик менен дагы, бияктагы центральный бийлик менен дагы ортосунда макулдаштын негизинде иш жүргүзүлгөн атат деген мындай бир ой тилек менен биз неметип атабыз да, сунуш кылып чыгып атабыз. Учурда тоо кен байлыктарын чалгындоо иштерине да казынадан жеткиликтүү акча бөлүнбөй калгандыгы айтылды. Мындан улам адистер берген сунуштарда изилдөө иштерин жандандыруу, ошондой эле тоо кен байлыктарын иштетүү боюнча мамлекеттик комиссиянын курамына тармактык эксперттерден 50% киргизүү маселеси камтылган. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.